Бишкек шаарындагы Ак Ордо 3 жаңы конушунда 14 жашар бала өз өмүрүн кыйды. Бул тууралуу 24 KJ агенттигине Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 6 апрель күнү болгон. Өспүрүм болгарка менен мойнун кескен, өмүрүнө кол салууга жеткирүү беренеси менен иш козголуп, тийиштүү экспертиза дайындалды. Өрттөнүп кеткен үйдүн ичинен табылган эркек кишинин сөөгү Алай райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Алай районунун Гүлчү айылындагы турак үйдө өрт чыгып, 56 жаштагы киши каза болду. Билдирүүгө караганда, өрт 8 апрель күнү түшкө маал чыккан. Саат 13:33-тө Гүлчү айылындагы Борбордук базарынын артында жайгашкан үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кырсык болгон жерге 13:40 барып, саат 13:44-тө тилсиз жоону чектөөгө алган деп айтылат билдирүүдө. Кийин үйдүн ичинен эркек кишинин сөөгү табылып, куткаруучулар аны Алай райондук милициясына өткөрүп берген. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 9 апрелде билдиргендей, Кыргызстанда бир суткада коронавирус 151 кишиден жаңы аныкталды. Бир күн аралыгында илдеттен каза болгон учурлар катталган жок. Мекеменин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 жылдын март айынан тартып, вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1516 кишиге жетти. Акыркы күндөрдө өлкөдө илдетке чалдыккандар айыккандардан кыйла арбын болууда. Күн сайын расмий каттоого алынган бейтаптардын саны 100дөн ашса, 8 апрелде вирус табылгандар 200дөн ашып, сентябрдан берки эң көп учур катталды. Статистикага ылайык, пандемия башталган 1 жыл аралыгында оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 89811 кишини түздү. Анын 85719 айыкты. Акыркы бир суткада 112 бейтап сакайып чыкканы кабарланды. Премьер-министр Улукбек Марипов Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугушту. Өкмөт башчы Кытай өкмөтү тараптан коронавирус инфекциясына каршы 150 000 доза Синофарм вакцинасы түрүндө көрсөтүлгөн көмөгүнө ыраазычылык билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар транспорт, соода, инвестициялар, өлкөлөр ортосундагы авиакаттамдардын жандандырылышы жаатындагы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын катарында Торугарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттарынын иши боюнча маселелер талкууланды. Ду Девен саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдар жана башка тармактар боюнча техникалык көмөк көрсөтүү жаатындагы гранттык долбоорлорду ишке ашырууда учурдагы абал тууралуу маалымдады. Өкмөт башчы Ду Девенге кеңири чөйрөдөгү маселелер боюнча эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү көмөгү үчүн ыраазычылык айтып, келечекте Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоого даярдыгын билдирди. Ысык-Көл облусунда 3 күндөн бери дайынсыз болуп, издөөгө алынган келин башка күйөөгө чыгып кеткенин кабарлады. Бул тууралуу анын кайненеси билдирди. 23 жаштагы келин 5 апрелде курбусу менен Балыкчы шаарына кеткен бойдон кайра үйгө келген эмес. Анын кайненеси милицияга арыз менен кайрылган. Мен Кашат айылында жашайм. Уулум менен келиним 2019 жылы үйлөнгөн. Өрнөк айылында жашайт. 1 жашар кызы бар. 5 апрель күнү тишин дарылоо үчүн Балыкчыга кеткен деп маалымдаган кайненеси. Издөө салынгандан кийин келини өзү байланышка чыгып, Жумгал районунда экенин кабарлады. Ал Жумгал районунда турмушка чыгыптыр, бирок мен арызды кайра алган жокмун. Милиция кызматкерлери барып, келинимди алып келебиз дешти, дейт ал. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бүгүн 9 апрелде уурдалып, өлтүрүлгөн Айзада Канатбековага байланыштуу билдирүү таратты. Анда Айзаданын өлүмү Кыргызстанда бул кылмыштуу көрүнүштү жок кылуу керектигин көрсөткөнү белгиленген. Эл аралык абройлуу уюм дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө кыздар жана аялдар зомбулуктан тыш, эркин жана коопсуз жашоого укугу барын эскертүүдө. Жашы жете элек кыздарды жана аялдардын никеге зордоп тургузууну жоюу аракетин толук колдойт. Жана президент Садыр Жапаров менен премьер-министр Улукбек Мариповдун расмий билдирүүлөрүндө Айзада Канатбекованын өлүмүн улуттук трагедия катары сыпаттоосун кубаттайт. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандын элинин аялдарына жана кыздарга карата көрсөтүлгөн зомбулуктун бардык түрлөрүнө, анын ичинде ала качууга байланышкан аракеттерге каршылыгын колдойт деп жазылганын билдирүүдө. 2021 жылдагы орозого карата садака фитрдин өлчөмү бекитилди. Бул тууралуу муфтият маалымдады. Садака фитрдин баасы ар бир адам башына 40 сомдон 512 сомго чейин болот. Эскерте кетсек, канча сом садака берет, аны ар бир адам өзү финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө карата чечет.